айтылганга чейин сенин кулуң. Бирок сөз чыгып кеткенден кийин сен ал сөздүн кулусуң. Абу Дарда радиаллаху анху кем сүйлөгөн, көп уккун. Аз сүйлөп, көп угушуң үчүн Алла Таала сага бир ооз, эки кулак берген. Мухаммед ибн Хусайн ушундай деп айтты. Мен 50 жылдан бери бир сөздү айтып, аркасынан кечирим сурай турган söz айтпай жашап келем. Biz көпчүлүк учурда толп этип бир сөздү айтабыз дагы, бир айткан сөзүбүз үчүн 100 жолу кечирим сурайбыз. Эми мындан дагы тилдин күчтөрөөк апаты бул керексиз сөз болуп эсептелет. Баарына кымбат. Азыр эми биз дагы аябай бунун кымбат экендигине баамыбыз жетип калды. Бул убакыт. Убакыт аябай кымбат нерсе. Бирок ошол кымбат болгон нерсени пайдасыз сөздөр менен өткөзбөө. Себеби өзү убакыт өзү тар. Анан ал тар убакытты дагы биз пайдасыз сөздөр менен өткөрүп жибербешибиз керек. Убакытты эң карамжалдуу пайдалануу болуп, бул дайыма тилди Алла Тааланын зикирине байлаган тил болуп эсептелет. Аял заты тамак жасаганда эркектер аялдын тамагын жегенде ушул саласын, манжаларын кошо жеп жиберүүгө жеңилдеги тамактар жасат. Анан ал тамак кандай жасады деп турган болсо, аял ал тамакка өзүнүн мээримин дагы, өзүнүн бардык нерсесин ошол пуп жана эмесин коюп, анан эң негизгиси бисмиллах менен зикир менен жасалган тамак. Мындан өткөн даамдуу тамак жер бетинен табылды. Себеби ал тамакта үйдүн берекеси, үйдүн куту, үйдүн ажары болгон эне менен өмүрлүк жарымдын мээрин кошо жасалды. Бир алым киши мен күндүзү жылдыздарды көрүп калдым деп айтып калды. Аялап айтты, сиздин күндүзгү жылдыздарды көрүшүңүзгө менин салымым бар dedi. Ана сен кайча салымың болуп үйдө отурсаң, мен ушунча китеп окуйм, ушунча сабак алам, такыбалык кылам, хажиттөрдү окуйм, нафил орозо бармайм, тигиндей мындай деп көптөгөн амалдарды айтты. Анан бир күнү алым киши жылдыздарды көрбөгөнүн айтып калды. Мен көрбөй калдым dedi. Аял айтты, сиздин жылдыздарды көрбөй калганыңызга да мен салымым бар dedi. Анан кызыгып калды, сурады, кандай сенин салымың бар? Өткөндө салымың бар дейсиң, көрбөй калсаң да салымың бар дейсиң, сен эмне салымың болуш керек өзү? Айтты, алымым, байым, сиз күндүзү жылдыздарды көргөн даражага жеткениңизде, мен тамактын баардыгын зикир менен жасарым. Кийин жылдыздарды көрбөй калган учурумузда мен бир да зикир айтпай, кандай болсо ошондой казанга салып тамак жасап бердим. Ошонун негизинде сиз жылдыздарды көрө албай калдыңыз dedi. Мына аял затынын эркек үчүн ушунчалык деңгээлде ойногон ролу бар. Ошон үчүн жөнөкөй элди орто кылат, орто элди алды кылат, кичине мүмкүнчүлүгү бар эркекти падыша кылат, өзү ханыша болуп жашайт деген сөз ошондон келип чыккан. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнө керексиз болгон нерселердин бардыгын таштоо, аларды сүйлөбөө бул исламдын эң чырайлуу болгон
кулк мүнөздүү деп айтты. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтирген болсо, ал инсандын эң баалуулугу унчукпай сүкүт тартып турушуdur. Адам баласы таң атырса, анын мүчөлөрүнүн бардыгы тилге кайрылып ушундай дейт. Мен арабчасында окуп коеюн. وعن عبد سعيد قال إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء كلها للسان. Ertemenen taң atып, адам баласы болгондон кийин бардык азалар тилге кайрылып ушундай деп айтышат. Иттақиллах фина. Эй тил, sen Allah Ta'ala'ya takvalık kıl. Allah'tan korkunun. فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَاِنْ اِسْتَقَمْتُ اِسْتَقَمْنَا وَاِنْ اِلْعَوَجْنَا اِعْوَجَجْنَا. Eğer de sen til tüz bolsun, biz bardığımız tüz boluruz. Eğer de sen til kıyşaysan, anda bizim bardığımız koşu kıyşayalım. Misal üçün, Almakan деген bir жақшы аял болып отырған болса, анын тили зар болса, Almakanды ешқашан ешкім жақшы деп айтпайды да, Almakan жаман дейді. Анын қолынан өрі төгілген чергет, он ұлды өртеменен қатарынан сай, жақшы жақтарға басар, күнүгө ерине кошумча жумуштарын жасап, чөптөрдү көтөрүп келип, отундарды кыркып көтөрүп келип, бардык азалары кызмат кылып атат. Анын бир аза тили жаман да. Бир ушу тил деген азасы жаман. Ошо тилдин атынан, тилдин айынан Almakandын бардыгы өзү кошулуп, аты кошулуп жаман да. Көрдүңүздөрбү? Бир тилдин айынан. Анын башка жагы бар жакшы. 5-6 бала төрөп койгон. Туғандарга ушундай мээримдүү бардыгын кылат. Бирок тил ошонун бардыгын жууп салат. Ошондуктан биз жогорудагы темабызга байланыштуу кадыр барктуу байбиче, кадыр барктуу жар, кол жеткис сыймыктуу кыз, жакшы аял болом дей турган болсок, анда биз тилибизди контролдойм. Tildi kontrolдойм. Эгер тилди оңдосок, иншалла калганынын баардыгы оңдолот. Азыр Аллах Тааланын Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сиздердин кадыр баркыңыздарды көтөрүүсү менен бирге эле учур заман дагы сиздердин кадырыңыздарды көтөрүп атат. Кантип? Жогоруда Аллах Тааланын жана Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын аял затынын кадырын көтөргөнүнө токтолуп өттүк. Эми учур менен заман кантип сиздердин кадыр баркыңыздарды көтөрүп атат? Учур менен заман сиздердин кадыр баркыңыздарды ушундай деңгээлде көтөргөнү азыркы учурдагы эң жакшы иштердин баардыгын сиздерге берип коет. Кайсы жерге барба, мына ал үйдөн баштап депутаттык состав, акимият, губернатор, жана башка соода жайлары, чоң соода түйүндөрү кайсы жерге барбаңыз, ошонун башында кожоюндар кимдер? Аялдар. Жада калса, өмүрлүк жарым дагы тейлеп, баштап, акыл үйрөтүп, бүгүн ошону нары бери жетелеп аткандар бул да аялдар. Буну эч качан биз жашырып кете албайбыз. Демек, Алла Таалам сиздерге ошончолук кадыр баркты, урмат сыйды, ыйманды, күчтү берип койдубу? Мен ойлойм, Кыргызстанда бир дагы Кыргызстанда начар эркек калбашы. Бир дагы начар эркек Кыргызстанда жашабаш керек. Эгерде биздин Кыргызстанда ушундай кадыр барктуу аялдар жашап турган учурда. Урматтуу апалар,
men sizlerge жакшысын да, ортосын да, жаманын да, алымын да, алкашын да сіздердің қолыңыздарга еркектерді аманат кылып тапшырдым. Бұл сөздің философиялық мааниси өтө терең. Акылдуу жансыздар, өзүңүздөр натыйжа чыгарып аласыздар. Биз эч бир адамдын кадыр баркына, тиги бунусуна сөз тийгизип, аларды төмөнгө кадырын түшүрбөйлүк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу апалар, азыр бизде мына 14 мүнөт, жок, 18 мүнөт убактыбыз бар экен. Эгерде кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, суроо берсеңиздер, биз ошол суроолорго дагы жооп беришке убакыттан пайдаланып аракет кылайлы иншалла. Кандайсыз таңдалар? Турам. Айтыңыздар мындай, қолы көп нәрселер бар. Ойлонуп атабызбы же суроо бергибиз келбей калдыбы? Эгерде суроо бергибиз келбесе, анда биз администрацияга барайлы. Келиңиз апа. Мен бир суроо өкөтөй. Жанагы азыркы алты деп чыкса жогору карай жана ислам мектептеринде окушуп атат кыздар. Ошолорду истедип турганда ушу кара кийгизбеш керек. Ак же пушту же бир кызыл ушундай кийимдерди кийсе деп суранамда. Эгерде деле энелерибиз жашыбызда биз мектепте окуганыбызда бизге форманы берип кийип барат. Ушу чогуу тайдын көрбөдүк деп анын окуса бизге айтса, сенин эриң өлгөндү же алдына эсе кийип алдыңбы деп ошондой жанагылар болгон да. Мисалы эгер мындай мындан да жакшы ыйман болгондо элде ушунчалык ыймандуу, ынтымактуу, бири-биринен мындай күрөштүү болгондо, эми азыр ислам дини ачылганы менен азыр адамдарда ыйман азыраак. Мен түшүндүм эже сурооңузга. Чоң рахмат. Отурыңыз. Бул кийим боюнча суроо болуп атат. Апам айтып атат, мектеп жашындагы кыздарга жанагындай кара кийгизбей эле, жөнөкөй эле кийим кийгиздирбейсиздерби деп. Жана жогоруда айтып кетти, мен магистрлик окууну жактаганымда дин жана каада салт деген темада диссертация жаздым эже. Ошондо биздин турмушубузга терең аралашып кеткен дин амалдары жана динге аралашып кеткен өзүбүздүн каада салттарды колуман келишинче бөлүп бергенге аракет кылдым. Азыр арабча кээ бир терминдер айтылганда биздин түшүнүгүбүз башкачараак түшүнүккө алып кетип калган учурлар бар. Мисалы үчүн Кур'ан-ы Каримде, хадисте, фик китептерде аял кийинүүчү кийимди хижаб деп келет. Хижаб дегенде дароо эле биз түшүнөбүз арабтардын башынан бутуна чейин кийген кара материалдарды. Урматтуу апалар, мен ушул нерсени сиздерге айтып кетейин. Хижаб деген нерсе аял затынын шарият буйруган азаларын толук кандуу бекиткен кийим. Бул ошол азаларды толук кандуу жапкан кийим кыргыздын кыргызча, өзбектин өзбекче, тажиктин тажикче, татардын татарча улуттук колориттерди толук сактаган, улуттун ошол паланча улуттан экен деген сүрөттү көрсөтүп турган
kiyimlerdi kiysеңiздер, buğa İslam karşı emez. Bugün bizden kançalagan uğuz çever ayımlarımız var. Emne için biz oşol özümüzden çıkkan uğuz çever ayallarımızın biznesin, işin жүрgüzböstön anan kayaktagı Avrupa'nın moda giyimlerin giygen hareket kılabız. Meyli bugün kızıl tazıl kara giyimlerdi biz aytıp kritikalayızdagı denesinin toluk denesi görünüp turgan giyimlere gelgende unçupay kalabız. Mına apa, sizdin oşol 6. klasta okuvatkan kezinizde kökül çaçınızды kırsanız apanızdan kança gün tel ugup tayak jegeniz esingizde mi? Bugün bizden kızlar bardığına ele kılıp köşede жүрөт, siz uruşpaytısınız. Ne için? Oşonduktan, geçirez apa, ben size tamaşalap atamın. Oşonduktan, urmattуу ayımlar, urmattуу apalar, kızlar dağı, özüңүздөр dağı, bayağı ele apalarımızın, kemzellerin, belliktep koysunlar mı? Beldemçilerdi, cana başkalardı kiyinizler, elecekler kiyinizler. Men bunu koş koldop, koş puttap koldoyum. Birinci egerde kimine oşondoy tiksener, oşondoy magayını massanar, inşallah biiznillah birinci özüm gelip soda alıp verem sizlerge. Özüm gelip şu ayalıma, kızıma, gelinime bardığın oşol magazinden, dükkandan satıp alıp bergenge men dayarım. Oşonduktan bu neseni biz problema kılbaylık apalar. Uşul turalı biz kançalagan altınday olgon wagtlarыбызды ötkөрüp jiberiп atабыз. Bir hicab üçün, bir mektep yaşındagı kızdın joluğu üçün prezidentimizden başlap ayıl ökmötkö çeyin problema kılıp biribizdi jaman görüp, biribiribizdi sögüp, biribiribizdi jakalagan uçurganга çeyin jetip atабыз. Болгону bir joluk. Al joluktu jön ele ушундай бекмаңдай отуруп эле чечип ала турган нерсе. Bunu mizan hiçbir yerde tüyü sala albayt. Birok biz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hayrun min avsatuha bardık nersenin ortoçosu jakşı. Fanat bolup ketpeylik. Janagı hijab kiyinip atkan, joluk salınıp atkan, tigi mындай kılıp atkan ayaldardı, gelinlerdi, kızlarыбызды da apa jaman görбөйлүk. Bugün alar oңолойлук dep, ben sakap ayallarga okşaşayım dep, saliha boloyun dep hareket kılıp oşo nersege özün majburlap kirgizip atar. Alar kuda kalasa daha 1-2 yıl ötkөндөн kийин kadimkide ele siz kalagan dengелге түшүп калат. Ba davasılar aytıp otko, ba jazbасы көтөрүлүп кетти деп. Эми мындай bir obraz жашоодон экинчи образга өткөндө адам баласы ошондой нерселерди талап кылып кетет экен да. Анан кээ бир учурларда жанагында мына эжебизге окшогон татынакай прическа менен жасанып келип, сонун болуп, сулуу болуп отурган аялдарды жаман көрө беребиз. Буларды деле жаман көрбөгүлө. Бири-бирибизге андан көрү ынсап тилеп дуа кылышты унутпайлык. Dilimizni тазартайлык siz aytkандай. Бирок ал таза дилдер дагы кече адаштырбам го дече. Ошондуктан бири-бирибизди капа кылбастан бири-бирибизди дайыма колдойлук. Себеби бүгүн биз кимбиз, эртең ким болуп калабыз, аны бир гана Кудай билет. Мына кечеги секирип ырдап, жарым жылдан аш жүргөн артистка кыздарыбыз бүгүн умрага барып келип, өзү эле жолук салынбастан элдин баарына жолук салдырып аткан учурлары бар. Хатым Куран окутканга акы берсе алганга мүмкүнбү дейт. Урматтуу эжелер, урматтуу апалар, хатым Куран окуш колубуздан келбейби? Колубуздан келбейт. Анжеликага окшо урдаш колубуздан келеби? Колубуздан келбейт. Ошон үчүн Анжеликаны тойго чакыртып алып, раса ырдатабыз дагы ага 2 ырдап койсо $500 беребиз. Ana senin ömür boyu ak sütün bergen, senin üçün kança gün uykusundan geçken, seni kança yıl götürüp varıp azabına çıdagan, apana 30 para Kur'an okutkan moldoğu 5.000 diyem retke veriyoruz. 2.000 son versek hani 2.000 jol aytабыз. Uşuğa men 2.000 son verip koydum, ne için bu pul alış gerek? Al şorvar senin kulun bu. Al oturup 30 para Kur'an okuşun bir cuma işin toktatıp okuvatpay var. Hani biz Kur'an okutkan demez, hani biz oşol ketirgen uakısın akça төлөп berişimiz gerek mi? Gerek. Demek sen bersen al Allah'ı, al. Bermesen sen narazı olup keteyen beret al. Senden sırabaydan akça. Gönlünden çıkarı olmaz. 10-15-20 bin beriş gerek alga, 10 çıkmayeli.
Ал сиздин апаңызга, атаңызга Кур'an окуп берип атат. Өзүңүз окуй албай атасыз ошол нерсени. Андан сурап атат, анын апасы эмес ал, атасы эмес ал, бирөө окуп берип атат. Ошон үчүн Кудай кааласа өзүбүз үйрөнөлү Кур'ан окушту. Мисалы үчүн Фатиханы эмен Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп кайталап, сооп багыштасак, bir Kur'an аңтарган соопко энелерибиз, апаларыбыз эге болот. Ошо Кудай кааласа бул да убактынча нерсе, урматтуу апалар. Kur'an окуганды үйрөнүп ала турган болсок, бул нерсе өзүнөн өзү калып калат иншалла. Буну Kur'an окуган эмес, бунун убактысынан беребиз акча туугандар. Ушуну туура түшүнүп алгыла. Азыр эле келебиз ага. Азыр келебиз. Ассаламу алейкум. Мусулман кыз башка динге баптист өтүп кетсе, балага турмушка чыкса болобу? Кызда болуп, тоюн белгилеп кеткенден кийин билдик башка динге өткөнүн. Бул дин эмес апалар. Бул баптисттик, бул дин эмес. Бул bir секта, bir фирка. Булардын бул баптисттерге Алла Тааладан түшкөн Кур'ан-ы Кәримге окшогон, же болбосо Инжилге окшогон китеби да. Мисалы үчүн биз ахлул китеп түшкөн элдер, ахил китаптардан кыз алсак, мисалы үчүн мейли ал христиан болсун, мейли башка болсун, кыз алсак, мусулман жигиттер кыз алса болот. А бул баптисттерди биз муртат дейбиз. Бул динди таштап, ислам динин таштап кайтып кеткен инсандар. Буларга үйлөнө албайт биздин балдар. Эртеңки мечиттин ачылышына аялдар катышса болобу? Бир да аз да болсо марафонго салымыбызды кошсок болобу? Ошо эртеңки мечиттин ачылышына барып катышсак болобу деп биз силерден уруксат сурайм деп атышырбыз. Кана bir erkek бар экен, ошо силерден уруксат сурабай барып алган. Баардыгы сурап барат. Ошон үчүн уруксатты силер бересиңер. Баргыла Кудай кааласа, ал жерде эртең мечит бүттү, медресе башталган атат. Медресеге өз салымыбызды кошойлук. Жок дегенде жакшы сөзүбүздү айтып, батабызды берелик. Себеби сиздердин кадыр баркыңыздар бар, салмагыңыздар бар, жакшы сөзүңүздөр, чөнтөгүңүздө акчаңыздар бар. Erkekler 1000 сом берсе силер $100 бергенге кадырсыздар. Ошо Кудай кааласа эртең баргыла, сөзсүз баргыла. Мусулманчылыктын эрежеси менен жашоону кеңири айтып кетсеңиз, Аллах ыраазы болсун. Мусулманчылыктын эрежеси менен жашоо, мындайча айтканда, мусулманчылык, ислам дини биздин жашообузга кириш керек. Демек биздин жашообуз исламий жашоо болуш керек. Ошондо бизге проблема болбойт. Эгерде биздин жашообузга ислам кирип келбесе, анда бизге кыйынчылык туудура берет. Мисалы үчүн намаз окуу десе, бул проблема. Жоолук сал десе, проблема. Хижап ки десе, дагы проблема. Оортой көрүнө берет да. Эгерде биздин жашообузга кире турган болсо, анда биз өзүбүз деле ал нерселерди кылып калабыз. Ошого Кудай кааласа, бул мындай да апалар. Силердин кадыр баркыңар ушунчалык деңгээлде жогору деп айтып атпаймынбы? Эркек мисалы үчүн $150,000 bir jip 570'lik Lexus алып келди да заводдон. 2022 жылкы выпуска. Ал бечаранын 150.000 алып келген жиби босогодо калат. Ал төргө кирбейт. А эгерде аялдар базардан bir ийне алсаңар, төргө барып ошол ийне орун алып сайлат да. Demek İslam'da üydün törünü alıp girçi erkek emez, sizler apalар. Ошон үчүн Кудай кааласа, İslam'da өнүктүргөн да sizler, ар bir üydün töründe İslam bolsun Кудай кааласа. Sizdin сабактарыңыздарды кайсы жактан көрсөк болот. Урматтуу апалар, биздин сабактарды Түз Багыт деген YouTube'da медиа портал бар. Мына ошол YouTube'га кирип туруп, Түз Багыт деп жазсаңыздар, биздин бардык баяндарыбыз, сабактарыбыз, ушундай жолугушууларыбыз чыгат. Анан ошого катталып койсоңуздар,
daima canlı temalar sizlerin telefonunuzlarga özüyle gelip durar. Oşo yerden açıp okuyversingizler bolot inşallah. Hazır yedi. 50 bölümüne. Erkekler kaç kere ayarlar? Ama ayarlar erkekler sigasın zor sorumluluklar o erkekler. Vakit bolup kaldı, bizge ruhsat beresizler. Buga men şunday жооп берейин. Жана мен айтпадымбы? Азыркы учурда аялдарды толук кандуу тарбиялап кеткенге эркектер алсыздык кылып атабыз. Буну биз моюнга алышыбыз керек да. Эми жанагындай күчтүү эркектерибизден айрылып калган жокпуз, андай да эркектерибиз бар. Бирок көпчүлүк эркектер үй бүлөнү бакканга, аялдарды бактылуу кылганга, балдарды бактылуу кылганга мындай алсыз болуп калып атат да. Ошон үчүн мен аларды сиздерге аманат кылып тапшырып атам. Кээ бир аялдар, апаларыбыз бар, арак ичип көчөдө жатып калса, ошону арабага салып келип, ваннага жуунтуп, кийинтип, наркы кылып, эр кылып, адам катарына кошуп жүрөсүздөр. Мен bir erkekti görө элекмин, bir алкаш болуп калган аялын көчөдөн көтөрүп келип, кийинтип, ошону сахнага алып жүргөнчү, ал дароо талагын берип айда берет. Ошондуктан Кудай кааласа мен ойлойм, бул биздин акыркы жолу жолугушубуз эмес, кийинки жолугушууларда эгерде жанагындай чогулуп дарс уюштурган болсоңуздар, Zoom программасы аркылуу же онлайн кылып туруп, бул темаларды кенен сүйлөшсөк дагы болот, Кудай кааласа. Анан кийин кээде ушундай дагы бир окуялар болуп атат да, ушуну да бир эске алып койсок. Bir günü mına жана эле уктук ушул маселени. Аялы өзүнүн эрин соткой берет. Өзүнүн эрин соткой берип атат. Анан эң кызыгы, бунун айыбы эмне, бу эмне кылды десе, бул мени зоруктап койт дейт. Эми канча болот эми, буга эмне деген акыл айтат. Эми ошого мындай тең салмактуу болойлук дагы bir-birimizni толуктайлык, ал жат эмес, ал сиздин күйөөңүз, бул сиздин аялыңыз. Bir-биримиздин кемчилигибизди толуктасак, бул нерсе жакшы болуп кетет деп калса. Ассаламу алейкум, мен жолуктагы аялмын, бизнес кылсамбы деп жүрөм. Соода сатыкка аялдын орду жөнүндө айтып кетсеңиз болобу? Yeni erkeklerimiz tavagan bolup, erkekler öz ordunda, ayallar öz ordunda bolgon bolsa apalar, sizlerden ordunuzlar жылуу үй болор эле. Себеби үйдөгү тиричилик деле сиздерден ашык болот. Бул эне медресе деген сөз бар. Эне ошол балдарды үйдө тарбиялап чоңойтуп, ошоларга энелик мээрин берип отурсак, албетте аял затынын орду үй болуп эсептелет. Бирок эми азыркы учурда заманына жараша бала чаканы багып, эл катары жашайлык деген жакшы үмүт бардыгыбызда бар. Ошондуктан Кудай кааласа күйөөбүзгө жакындан жардам берип, адал жол менен, таза жерде убакты сааты менен барып, убакты сааты менен келип иштей турган жакшы иштер боло турган болсо, кылса бул ашыкча болбойт. Бирок ошол соода ишке бүгүн сиздин акылыңыз, акчаңыз жетип турса, ошол соода ишин уюштурбай койгон, уюштуруңуз, сөзсүз түрдө уюштуруңуз. Бирок ошол сооданы күйөөңүз жана балдарыңызды кыла турган кылып үйрөтүңүз. Кошо жетелеп барып балдарыңызга үйрөтүңүз, анан барып ошол нерсени эркек балдар же күйөөңүз кылып кала турган болсо, бул нур үстүнө нур болот. Урматтуу апалар, биздин убактыбыз тар болуп калгандыгына байланыштуу бизге уруксат берсеңиздер, биздин азыр ушу казыяттын аялдар бөлүмү, мына Гүлсара эжекелер өзүнүн жамааты менен келген, калган талкуулар, жанагы апам айтып аткан каада салттар, өлүмтүктөгү, тойдогу ысырапкерчиликтер жөнүндө кеңири сүйлөшсөңүздөр болот иншалла. Амин. Elhamdülillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qusarrif qulubana ala ta'at. Subhanaka nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Birahmatika ya arhamar rahimin.